Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Акун компаниясы. Акун — саламатта жашоонун керемети. Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Алтын шеф жана мен Алтын Камчиев. Бүгүн бизде конокто жылдыздуу мейман, ырчылар, артисттер, актерлор чакырат элек. Бүгүн чыныгы мастер, нухура мастер, шеф Сали келди. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Бычагыңыз болбойт, укмуш. Укмуш. Бул эмне себептен ушундай бычакты тандадыңыз? Бул оңой, ыңгайлуу же жөн эле? Буну биз эми сабля деп айтабыз. Сабля. Кылыч. Кылыч. Бул германский. Заказ менен келген. Атайын жасалган. Атайын жасалган. Мен үчүн деп айтып койсом болот. Анткени менин колумда жакшыраак кармалат да, жакшы ойнойт да. Бирок эле жарашат экен. Мен ойлойм, бул атайын ушу этке ыңгайлуу келген үчүн же мындай жакшы колдонгонго жакшы болгон үчүн ушу кылыч тандайбы экен деп ойлоп аттым элем. Азыр өзүңүз айтып бересиз, эмне себептен ушундай бычак тандадыңыз? Болуптур. Бул бычакты биз өзү көп мастерлерден көрчүк, за границадан жүргөн мастерлер. Чет өлкөдө жана Чет өлкөдөн жасагандар, И анан ушуну алып заказ менен көрөлүчү дедик. Ал биринчи күнү алып көргөндө бычак эми оор болчу да. Бир бычак көтөргөнү аябай кыйыныраак. Кармап көрсөм болобу? Болот. Бул мен ой. Оор деп койбойм. Коркутуп салдыңыз го я. Ушунда эле жо мен анда айландырып эле коеюн, коркунучтуу экен, опасный. Буну биринчи жолу колума алганда бир аз эми коркунуч болгон. Эми азыр болсо до сих пор үйрөнүп атам. Бирок уже көнүп калдыңыз. Уже көнүп калдыңыз. Эң сонун. Жакшы. Эт алып келип десеңиз, мен да ойлоп атам, о Кудай, биз суранганыбызды угуп, эт жасаган адамды жөнөтүптүр деп атпайм. Тамаша сөз. Биз буга чейин тез татымал, бат-батпан жасала турган тамактарды жасап аттык эле. Азыр эми мындай татаалыраак, профессионал келгенден кийин бир кыйыныраак бир тамак жасайлы деп көрөлү деп атабыз. Эмне жасайбыз? Айтып бериңиз. Бул эмне? Кайсы жаныбардын эти бул? Бул буканын кабыргасынан кесилген эт деп койсок болот. Бир тамашалап койбойсузбу? Эми колуңузда кылыч болуп атканда бул аюунун кабыргасы депчи. Өзүңүз эми айтып кеттиңиз аны. Бул аюунун кабыргасы десек уже ишенбейт. Эми ишенбейт. Буканын эти, кабыргасы. Эмне кыласыз мына? Буну мариновать этип туруп духовкага салабыз. Анан ушул бойдон эле же кесесизби? Жок, ушул бойдон эле. Бүтүн бойдон бышырып алып чыгабыз анан. Анда баштай берели. Мага да кичине жумуш берип тургула, ушу профессионалдар келгенде мен эмне кылышымды билбей элем бул жерде. Перистер барбы? Оливковое масло алыңыз. Калемпир. Мондай аралашкан калемпир бар. Ушул калемпирден бир аз саласыз. Бул кичине. Бул оливковое масло бар экен, оливковое маслодан коесуз. Муну кайка коебуз? Бияка? Бияка. Эттин үстүнө. Бул жакта сиз, мейли. Азыр жетеби? Кое бериңиз. Көрүп коеюн. Май көрүк болсо жакшы болот да. Мен билгеним боюнча этке ушундай май куйгандан кийин үстүнө специяларды кошуп койсоң, эт транспорт сыяктуу жана специясын дал жүрөгүнө чейин жеткизет. Жанын ар жагына чейин жеткизет деп туура айттыңыз. Жүрөгүнө эмес, кабыргасына да жетет. Кабыргасына чейин. Чучугуна. Чучугуна да жетет. Эми бул периштетебиз бир аз. Калемпир кошулуп атат. Мунуңуз да өзгөчө экен. Бул эми өзүмө жарашымдуу. Кылыч көтөргөндөн кийин калемпир да ушундай болуш керек деп койсуң. Ооба. Укмуш. Бул ал жака канча килограмм калемпир барат деп койсуң. Эми туздайбыз. Муну жанагы ферментированный эт деген болот экен. Жана бир ай холодильникте турган, сүрсүп, дагы башка. Бул ферментированный болчу. Атайын даярдалган, жасалган. Канча күн турган? Бул 20 күн турган. 20 күн. Эми кыскача ушинтип айтып кетейин, 20 күн. Кече ачып, мен даярдап сиздерге. Мына билбегендер үчүн айтып бергиле да, эмне себептен ушундай. Мен окудум, атайын институтта окугам да, бул эт сүрсүткөн институту бар. Ошол жакта окуганда бизге айткан, этти крючокко, ана холодильникке +7 градуста илинип турса, ашыкча суулар алып кеткенде таза эт калат деп айтканда. Бизде деле, например, кичике кезибизде өзүбүздүн энебиз эле туздап туруп илип койчу, холодильник жокто. Мен ойлойм, ошол эле способ болгондо азыр новый эмне болуп атат да, технологиясы. Жаңы технология, жакшырткан, заманбап. Ушу калемпир менен тузду кошсок эле болду, же башка да бир нерсе кошосузбу? Эми бизде мындай полгорки перистен кошуп, мындай аралаштырсак деле болот. Бул эми фантазия деп коет, ар кимдикин ар кандай деп айтат. Бул эми даам береби? Даам берет. Могу өтө опасный калемпир да. Өткөндө ушуну кошом деп атып, мурдум кычып кетет, мындай кыла коем, өлө ачыштыгы кечкече. Эстен чыгып калып. Сен мага ошо перчатка кийишиңиз керек да үчүн.
анан кийин атайын мурдум кычтеп перчатканы чечип кайра кийип оора кылам ба андан көрө айылда үйрөнгөндөй эле. Бул өзүбүздүн соусубуз специально жасалган. Атайын даярдалган. Атайын даярдалган. Секретно ингредиенттүү. Аябай дамдуу не берет. Мунун ичинде эмне бар экен курамында? Кара калемперди көрүп атам. Курамыны айтып кетейин десем, бирок секрет да. Секрет кирме? Секрет. Эч ким ачпайт. Өткөндө бир поварды кыйнадым. Бул соустун рецептин берчи десем, жок деп салды. Айландырып коюңуз, саам бир жолу. Такыр бербей койду. Такыр бербей койду. Анан мен ойлойм, өзү поварлар иногда ушинтип өзүнүн секретин ачыкка чыгарбайт да. бир досум ресторан ачам деп аракет кылып, бир тамактын рецептин $10,000 сатып алды деп айтат. Ушул чынбы? Чын. $10,000 чейин болот бир рецепт. Эсти жакшы рецепт болсо болот. Касса алып келе турган рецепт Буну болсо, көтөрөйүн, сиз буну астына мага жардам берип коюңуз. Мен ойлойм, ал ошондо чындык эле депчи. Мисалы, сиз кайсы жерден өсүп, качан неден баштадыңыз, кантип повар болуп калдыңыз, ошону айтып бербейсизби? Айтып берем да. Бул эттин историясы бүттү деп ойлоп атам азыр. Бул духовкага салсак эле боша берет да. Өзүңүз, Эле. Акырын абайлагыла, бул жерде ысык буу чыгат. Үстүнө сала бериңиз. канча мүнөткө коесуз? 200 градус менен? 200 градус менен 1,5 саатка коелу. Деликатести алып салып койгойлу. Деликатести? Бул эмне? Буттан жасалган деликатес. Бизде илгери кичинекейибизде ата-энебиз мээден деликатес чыгарып берчү эмес беле? Чучук. Бул именно чучукту бүгүн биз десерт деп айтканбыз. Ушуну мариновать этип туруп, биз экөөбүз азыр духовкага салабыз. Сизге айтып турсам, духовкага саласыз. Сизге айтып турсам, сиз буну жасай коесуз да. Жок. Сиз жасаганыңызды көрүп мен уялып атам азыр. Сиз жасаңыз. Сөөк туурасынан кесипсиңер да? Жардам берип койсоң да тартып алайлы. Сөөктү туурасынан кесип. Уйдун сөөгү бул да. Уйдун сөөгү. Бут жагы. Бут жагы. Бул аябай дамдуу. А сиз буга соус жасайсыз. Бул чучук сонунда. Чучук эми биз кыргыз элине аябай сонунда. Ар бир тамактын өзүнүн кезеги болот экен. Мисалы, бала кезибизде ата-энебиз мен мына чучук же десе мен мурдум тырыштырып, жаман көрүп, мен деле ошондой жебейт элем. Анан кийин бир аз чоңоюп келгенден кийин сонун экенин түшүнүп, азыр болсо эми сага тийбейт, балдарга берет бардыгы. Атайын даярдаган жолун көрсөтүп. Карачы. Муну жакка салайлы. Муну ушундай түрүндө базарда алса болобу же? Жок, буну алып Ашканалардан атайын өзүнүн пилорамасынан өткөрүп, Конечно, буну өзүбүз жасайбыз да. Өзүбүз колубуз менен кесебиз. Өзүбүздүн кайфыбызды беребиз. Элге жагатындай кылып. Үйдө кантип жасаса болот? Бутту элементарно жана темир кесе турган ара бар эмеспи? Ошо менен кессе деле болот. Ошону менен туурасынан кессе, эгер калемперди жактырбагандар паприка кошсо болот, жөн эле кызыл эме бериш үчүн. Кызыл түс. Оливка масло. Майы. Өзү деле жирный, бирок өзү деле майлуу. Эми биз бир аз кошуп койсок, ашыкча болбойт, Ашыкча болбойт. Ашыкча болбойт. Даамы күчтүүрөөк болот. Анда салабыз. Жыйырма мүнөткө Эми 180 градус жаттап калыш керек. Эмне жасайбыз? Эми шеф, сиз жасайсыз соус стейкке. Соус. Эч качан соус жасаган эмесмин. Жасаган эмес, мен сизге айтып турам. Аны кыйындыгы жок. Кичирээк эле сковородкага кичине суу алабыз, жарымына чейин. Эмне кошойт? Фирменный соус бар өзүбүздүн. Канча кашык кошойт? 2 кашык кошосуз. 2 кашык. 2 кашык кошуп, Кошо бериңиз, мен пока стейкти мариновать ете берейин. Жакшы аралашып кетиш керек, Жакшы. 2 толо кашык кошойм же мына жарым? 2 толо кашык кошосуз. Анда да бирди кошуп коем. Мурдакысы жарым калды. Коштук. Аралаштырасыз эми. Аралаштырабыз. Сууду кайнатпайбыз. Кайнап кетиш керекпи? Жок, кайнабай, Кайнаса бузулуп кетет да. Буну кайнатпай жасаш. Жыты келип баштады. Мен жакшы көргөн жана 3 мүнөттө быша турган кесменин жыты келип баштады. Бул соус өзү неден жасалат? Уйдун бутунан жасалат.
Буту кайсы жагы, туяк жагыбы? Туяк жагынан жасалатын соус. Ошо холодецке окшогон бир жит келип баштады. Мага жагып атат. Аралаштырып атам, бирок таптакыр эле эме мына Бираз эмне кошосуз эми? смородина. Смородина кошосуз. Канча кошоюн? 3 кашык саласыз. 3 кашык. 1. Толтура Кычкыл салып болуп беребиз. кетпейби? 2. Кычкыл болбойт. Бизде сахар бар да, Кум шекер толтура. Кум шекер керек бизге эми. 1 кашык кум шекер кошуш керек. 1 кашык кум шекер. Сали, мен жана суроо берейин деп такыр эле унутуп калып атам. Сиз кайсы жашыңыздан баштап тамак жасап атасыз? Мен Таласта чоңойгом. Таласта өскөм. Ата энем жөнөкөй адамдар. Ушул үйдө бизде Жөнөкөй адамдар дегениңизде эле таластык болбой калдыңыз да, резкачы. Мен таластык жакшы досторум бар. Алар эч качан жөнөкөй деген сөздү колдонбойт да. Эми биз Менин ата энем деп. Жок, биз эми таластык болгондон кийин бираз скромно айтып атам да. Ата айтат го, Ичине азайтып. өпкөлөрү чоң экен деп айтып коет да сразучу. Менин таластык Айыштан бар, алтындай киши. Аябай жакшы көрөм. Момунжан деген Айыштан бар ошол айтат. Бала кезимде тамашалайт. Алтынбек, билесиңби? Мен көлгө барсам эч качан чөкпөйм, мен коркпойм чөккөндө деп. Эмнеге сиз жакшы сууда сүзөсүзбү десем, жок. Бизде таласта өпкө чоң болот. Өпкө сууда чөкпөйт деп койт. Эми ошентип тамашалап коюшат, бирок андай эмес деп ойлойм. Таластын баары бир эмес. Албетте, албетте. Ар бир адам 5 кол тең эмес деп айтат, Сиз эмне кылып атасыз? Мен рибай стейкти туздап атам, дамын келтирип атам. Рибай деген жер бул уйдун кайсы жери? Уйдун белинен, Белинен. отуруп деп коет буну. Отуруптан алынган жери. Самый ангельский глаз деп коет. Ошо көзгө Ангельский глаз деген бул жакшы, жумшак сонун жери. эң жумшак. Эң жумшак сонун жери. Жакшы. Анан таласта чоңоюп, анан кийин канча жашыңызда тамак жасадыңыз? Бизде үйдө 3 бала болчу. 3 уулсуңар. 3 уулбуз. Анан мен ортоңкусумун. Ортоңкуну мамам- көбүрөөк гонять этет го. Жözү илгерктен ошондой го, ортоңкулар бир аз шустрый болот окшойт деп ойлойм да. Ооба, ар бири билет ошондой. Анан ошо апам өзү жалгыз болчу, биз төртөөбүз. Эми атам менен салыштыргам 4 бала болчу да. Жалаң эркектердин Жалаң арасында эркек, жалаң байкуш апам деп коесуңар. Анан ошо байкуш апам эмес эми. Апама ошо жардам берүүчүмүн мен үйдө. Үй жынаашчымын, тамак жасашчымын. Апам кыйналбасын деп. Кызыгып баштадым тамак жасаганына. Анан атамды таң калтыргым келди. Анан биринчи жасаганым бул макароны по-флотски. По-флотски сонун тамак да. Анан бат бышат. Бат бышат, мен аны бираз подачасын зелень коюп, тарелканы краскалап. Эми жана Канча жашыңызда? 17 жашым болчу. 17. Анда фантазия күчтүү экен. Красиво коюпчу. Коос кылып тарелканы. Анан атаңыз баалады. Макаронду жана апам салгандай толтура салбачу десем, бизде айылда толтура салып коет анан. Ооба, жөн эле күп этип салып койгон. Анан мен макарондорду мындан тизип. Эми атамды таң калыштырып керек болот да. Күчтүү. Анан макарон жасап, тизип, коос кылып атама берсем, атам карап туруп, балам, сенден жакшы болуп чыгат экен деди. Ошол сөзү мага аябай жакты. Демилге бериптерди, Ошолдон батадай болуп калат да. Батадай, атам тамакты жегенден кийин эле бата берди, балам сен повар болосуң будущийде депчи. Бир момент 3 ресторанда иштедим. Успевать этчим. Бир убакытта. Кечинде, күндүз уктачым 2 саат эле уктачым. 2 саат, бир суткада. Ошончолук желаниям көп болчу. Үйрөнүш керек болчу батыраак. Эгер максат койсоң, жаштын тилегин берет дейт. Эми анда жашпыз да. Чарчабайбыз, энергиябыз көп, толтура. Энергия ашып атат. Ашып атат. Ошол кезде өзүмдү аяган жокмун. Полностью өзүмдү ошол жака салдым. 2 жылдай. Азаматсыз. Ошентип отуруп, азыркы жаштарга ар дайым эле жаштарга сизди үлгү келтирсе болот экен да. Ушул жигиттей бол деп. Сали азаматсыз. Эми ушундай ошол кезде ойлочумун мен бул даражага пока жетпейм, но будущийде аракет кылып жетишим керек депчи. Бул рибай стейк өзү черный перец менен солду эле жакшы көрөт. Мына сага. Өткөн бир заманда Германияда
бир графка ундун сапатын жоготпой кантип узакка сактоо керектигин өтүнүп, дыйкандар кайрылышкан экен. Граф мыкты деген илимпозун чакыртып, унду нымдан сактай турган материал ойлоп табууну буйрупту. Өзүнүн бышыктыгы жана табият жагынан таза крафт кагазы ушинтип ойлонуп табылган. Ошондуктан Акун компаниясы жаңы дасторкон унун салуу үчүн крафт кагазын пайдаланганы бекеринен эмес. Мындай материал дасторкон унунун пайдалуу касиеттерин сактап, дем алууга мүмкүндүк берет. Крафт кагазы бөтөнчө экологиялык жактан тазалыгы менен айырмаланат. Акун компаниясынын башкы багыты сиздин саламаттыгыңыз үчүн кам көрүү. Бул жерде биз азыр рибай стейкке соус жасап атабыз. Эмнеден жасалат? Бул сырный соус. Сыр. Сырга эмне кошобуз? Сүт. Ишилеш май. Таптыңыз. Сүт. Сүт кетет. Сүт кошобуз, пияз кошобуз. Пияз да кошобуз. Дамын чыгарышыбыз керек да. Бурасындай. Дам кошсок. Ооба, биздин стейкибиз даяр болду. Бул менин өзүм фирменный подачам. Мына сага коркунучтуу укмуш абайлагыла. Ай. Мына. Ушинтип атканда кылыч учуп кеткен учур болду беле? Учпайт го дейм. Буга көп даярдык болгон. Эми биз адамбыз, андай случайлар болуп калышы мүмкүн, э? Болбойт нерсе жок, бардыгы болот да. Муну каяктан циркке барып үйрөндүңүз? Жок, цирк келип менен үйрөнгөн да. Жок, болгон ошондой история, мен өзүм үйрөнгөм да мунучу. Анан циркачты чакырып, 3 бычак менен ойноп көрөйүн деп чечтим. Анан Циркачты чакырсам, ал келип мага көрсөтүп, 2 бычакты айландырганда колум кесип алды. кесип алды. Анан ошол моментте ойлоп койдум, акасы, өзүм циркачка караганда көбүрөөк билет экен деп. Күчтүүрөөк экен деп. Күчтүүрөөк экен деп. Циркач айтты, анан мындай куруч саблялар менен ойнобойм. Алар кылычтар менен ойнобойт да. Андай болсо, андай, ладно дедим. Өзүмдүн неси менен, таланты менен эле. О, Бул менин фирменный нем. курчуп Скрипка ойноп, біраз кайфовать етейік. Стейкті бөліп алсақ болады кесіп отқанда. Эми? Эми. Опа! Ох ты! Ушуну Инстаграмда көрдүм элем. Бул бизде жасайбы же каяктан келген шеф? Bunun üstüne soğus koybalı. Steak'e soğus koyup biraz soğus usta limonun salaylı. Soğus usta eреместе bizde турабы. Бұл эми жактырткан адамдар үчүн бул ушундай өзүңөр көрүп тургандай аябай сонун соус болду. Алтын колунан сонун келет экен. Бул стейкибизге биз бираз дагы Жана сыр сырный соус кошобуз. Эки соус аралашканда эми дагы деген прям Бул стейкти силер эмне деп айтасыңар? Жөн эле рибай дейсиңер же бул жагы күрөң, бул жагы сары болуп атат, ден ноч деп койдуңар о жагы. Күнтүүн. Буну азыр бул тамак бул жерде төрөлдү. Анан Азыр өзүбүз көргөндөй жаңы ат коелу. Жаңы ат койсок. Жаңы ат коебуз. Чет өлкөнүн поварлары өзүнүн мастерстволорун көрсөтчү. Мен ойлоп койчумун да, мен деле уже даражага жеттим, ошол даражага. Анан өзүмкүн баштап көрсөмбү, кандай болот деп ойлочумун. Күн болуп кетет деп, э? Ошол моментте как раз бычактарды ойноп жүрчүмүн. Ошол менен башталды. Тизе берейин, э?
тизе бересиз. Мен пока соусту жасай берейин. Мен- Бул соус Бул не жасап атасыз? Брускета жасап атасызбы? кыргызча брускета болот атабы? Кыргызча брускета, Кыргызча брускета деликатес менен. Деликатес менен. Сухарик болгондо бир аз дамдуураак болот. Бул болду бизде. Азыр помидорду теркадан өткөздүңүз. Анан Кинзаны өткөрөбүз. кинза. Кинзаны майдайлашып. Ушуну акырыныраак мындай шашпай эле кылбайсызбы? Себеби дегенде мен шашпай кылам да, анан биздин көрөрмандарыбыз ойлоп калбасын, алтын профессиональный повар эмескен. Бир пиязды 15 мүнөт кесет деген ойлор болуп кетпесин да тамаша. Ушундай болсо, Калипир. мен өзүм бирок кантип иштей албайм да, мынтип жай иштей албайм да. Мен өзүм Өзүңүз шыпылдаган тез ишкенсиз, шашма. Ана. деликатесибизди чыгарып атабыз. Жана көрүп тургандай. чучуктарды карап койгула. Мындай кылып туруп буну деликатесин да алып коебуз. Байкадыңызбы кандай сонуна карап? Азыр мына көрүп атып эле жегим келип кетти. Бул өзү аябай пайдалуу. Бул мээге пайдалуу. Адамдын башы буну жесе, наверное, катуураак Мен иштейт да го дейм окугам да, ушу куйрук май, иммунитетке деле пайдалуу. жеш керек, мээге керек деп уктум да. Азыр коноктор жытын билсе, азыр эле базарга барып эт алып келмек. Мен да жасайын деп. Эми булду көргөн адамдар жасайт го, эми келиңиз, мен өзүм колум менен сизге. Кандай болуп турду ама? Укмуш. Мен чайнабай жутса болот эт болуп калыптыр. Сонун болду да. Салатыбыз деле даяр. Жургализм. Жасаш жөнөкөй эле, оңой эле. Бирөөлөргө оңой эле көрүнөт экен да. Биз биякта 1 сааттан бери тамак жасап атабыз. Эми эмне кылалы? Эми бүттү, жеш керекпиз. Жеш керек. Анда мындай кылалы, Салим. Игилик каалайм. Дагы көптөгөн жетишкендиктер болсун. Талантыңыз өркүндөй берсин. Элди ушундай жакшы сонун тамактарды, дамдуу тамактарды жасап сүйүнтө бериңиз. Бизде болсо сизге белек бар. Биздин башкы демөөрчүбүз Акун компаниясы чыныгы, нукура, таза продукттардан ун азыктарын жасайт. Бул жерде макарон болобу, башкасы болобу, баарысын ГМО кошулбаган таптаза, даамы өзгөрбөгөн өтө даамдуу татым деп айтсак болот. Бул сизге. Чоң рахмат. Азыр болсо сизге эркин Ай. микрофон беребиз. Бул жакка карап туруп, сиз да биздин көрөрмандарга мүмкүн каалоо тилек айтып койсоңуз болот. Сиздерге чоң рахмат ушу передачага мени чакырганыңызга. Эми сиз менен тааныштым бүгүн. Эми бул передачага ойлойм келип турам. Албетте дагы чакырабыз. Мен эми бияктан чыкпай калышым мүмкүн. Мага жакты передачаңыз. Мүмкүндөн кийин албетте. Эми менин баракчама жазылгыла, Instagram. Ошол жактан көп интересный, кызыктуу окуяларды, кызыктуу нерселерди көрөсүңөр. Рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. Эми Азыр биз последнийси калды. акыркысы. Мен бул фирменный подачам. Мындай кылып туруп, сүф-сүф ахалай-махалай. Ахалай деп туруп ваннам приёму да бул айдейчи. Хоп деп туруп алып чыкса. Туз. Туз өзү бул этке самый раз. Ушун менен теле берүүбүздү аяктайбыз. Эмки көрүшкөнчө сак саламат Саламат болуңуздар. калыңыздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Акун компаниясы. Акун саламатта жашоонун керемети.